тогошуп жаз алып келген жаңы күн. Башкача айтканда Ноорус майрамы белгиленүүдө. Элибизде эски жыл аяктап жаңы жыл деген күнү ырым-жырым салты жасалып, арча түтөтүп алас айтылат. Алас, 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 ар баладан калас, айдан аман, жылдан эсен бололу, кыргыз элибизде молчулук, токчулук, жакшылыктын жылдары болсун. Майрамдык иш-чара Калыс-Ордо конушунда дагы белгиленип, катар-катар боз үйлөр тегилип, жаш карынын баары чогулду. Майрамдык салтанат маданий жана спорттук иш-чаралар менен коштолду. Анын ичинде ат үстүндөгү эрендердин эр оюну аталган көкбөрү кызуу өттү. Биз жергиликтүү бийлик катары ушул майрамды өткөрүүгө жергиликтүү элден сунуш түшкөндөн кийин ошону өткөрүүнү уюштуруп берүү гана иштерин аткарып жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул Ноорус майрамы ушу ар кандай улуттук оюндардын коштолушу менен, улуттук каада салттардын коштолушу менен мына жерде көрүп атасыздар, көкбөрү жана түшөө кезүү кыргыздын салттары болгон ошол иш-чараларды камтыган. Жалпысынан аманчылык, ден соолук, Кудай буйрса ушул Ноорусу жаңылануунун убагы дейт да, ошо жаз айы башталышы менен элибизге ар бир короого мындай ден соолуктан тышкары баштаган иштердин баары аягына чыксын, тилектердин баары орундалсын. Жакшылыктын жарчысы болгон Ноорус майрамынын шарапаты менен аталган айыл тургундары сүмөлөк кайнатышууда. Учурдан пайдаланып, кыргыздын баалуу салтын улай Эдил Куловдун үй бүлөсү уулуу ак жолдун тушоосун кесишти. Азамат, мынакей бактылуу бол, өмүрлүү бол, жакшы балдардан бол, ийгиликтүү балдардан бол. Жакшылыктан үмүт кылган үй бүлө ырымдап малын союп, бата алып, бөбөктөр үчүн салттуу оюндарды уюштурду. Уулунун келечегин кең болуусун тилеген ата-эне жакшылыгын кошуна колоң, достору менен биргеликте белгилешти. Ушул жылыбыз жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Ноорус майрамыбыз кыргыз элине куттуу майрамдан болсун. Жер жарылып көк чыксын, жерин айылып сүт чыксын. Сүмөлөгүбүз жакшы сүмөлөк болсун. Жылдарыбыз берекелүү жыл болсун. Ушул жылыбыз жакшылыктын, токчулуктун, молчулуктун жылы болсун. Адатта бул күнү сүмөлөк жасалат, дастаркон жайылат, жакын туугандарга каттап, ал жай сурап, каалоо айтуу салты калыптанган. Аталган конуштун тургундары дагы дастаркон тегеректе олтуруп, үйүбүзгө ырыскы толсун деген бата менен эртеңкиге үмүт артышты. Жакшы майрам кылып отурат. Ушуларга бакыт таалай карайм. Ден соолукта болсун, оорубасын, той болсун ар дайым. Кундуз Бегарстанова, Жумабек Ногоев, Бишкек. Амин.